Эртең 31-август эгемендүүлүк күнүндө Япон элинин жаа атуу өнөрү болгон Ябусаме боюнча көрсөтмө оюндар өтөт. Бул тууралуу маалымат жыйында белгилүү болду. Бул улуттук оюн Японияда 900 жылдан ашуун убакыттан бери бар. Улуттук салтты сактап келе жаткан Сидзукуся сепилинде жылыга Ябусаме майрамы өтүп турат. Япон элинин Кыргызстандагы элчисинин айтымында эки элдин достугун бекемдөө максатында улуттук спорт менен маданиятты жайылтуу иштери жүрүп жатат. Алсак Японияда кыргыз айылын тургузуу иштери башталган. Улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүү боюнча борбордун директору Алмаз Касенов мырзанын айтымында Ябусаме кыргыздын жамбы атуу оюнуна окшош. Андыктан жергиликтүү калк аны жакшы кабыл алышы керек дейт ал. Ябусамеде чабандестер чаап бара жатып 3 бутаны катары менен атышы керек. Ар бир чабандесте 3 жолу бута атуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошону менен ар бир чабандес 9 жебени атат. Эгер анын 6 бутага таамай тийсе, анда иш оңдой берди дегендик. 100 метр окуну санкашы ойытты. Мындан ары дагы биздин оюбуз ушу Кыргызстанда жамбы атууну өнүктүрүп, ушу япондор менен жакшы байланышта болуп, чоң алдыга чоң максаттарды коюп атабыз. Байыркы биздин ушул оюнду жакшы бир өнүктүрүп алсак деген оюбуз бар.